Мен өзüm шизофрения менен ооруйм. Көпчүлүк айтышат, шизофрения менен ооруган адамга үй бүлө курууга болбойт. Бирок ага карабастан шизофрения менен ооруган адам үйлөнсө, бул адамдын баласы же кызы ушундай оору менен ооруйт дейт. Себеби бул тукум куйт экен. Бирок мен бул нерсени билгенден кийин үйлөнүп үй бүлө кургум келбей калды. Себеби мен каалабайм, балдарым ушундай болушун. Ислам дининде күнөө эмеспи бул нерсе. Мен бул нерсени бул нерседен кийин үйлөнгүм келбейт деп шылтоо менен жазган жокмун. Эми жараткан Аллах Тааланы алдай албайсың. Мен каалабайм, келечекте балдарым ушундай болушун. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадистеринин негизинде ушундай эреже бар. Алла Таала ооруну да түшүрдү, анын шипасын да түшүргөн деп. Өлүм менен карып калган кемпир чал экөөнөн башка бүт оорунун түрүнө шипа бар. Изденип, айыгып, дарыланып, анан кийин турмуш жолуна түшсөңүз болот. Эмнеге болбосун? Ошон үчүн биринчи айыгыш керек, дарыланыш керек, анан кийин турмуш жолуна түшүш керек. Кудайым сизге шипа берген болсун.